Чек ара кызматынын түзүлгөнүнө 20 жыл болгон болсо, Самаган Батыркуловдун чек ара кызматында жүргөнүнө да туп-туура 20 жылдын жүзү болду. Бүгүн ал үчүн кош майрам, кубанычында да чек жок. 20 жылдын ичинде чек ара кызматындагы жетишкендиктер бул тармакка көрүлүп жаткан камкордукка ыраазы болуп жүрөт. Чек ара кызматынын башында төптөлгөн жылдардагы шарт менен азыркыны салыштыруу мүмкүн эмес дейт чек арачы. Буга чейин көп региондордо кызмат өтөгөнмүн, салыштырып айта кетсек, 20 жыл мурункуга караганда азыркы убакта чындыгында материалдык каражаттар менен толук камсыз болуп, бүгүнкү күндө биздин өздүк курам, жоокерлер, офицерлер бардыгы жакшы жетишкендикке жетишип отурат. 20 жылдын арагында көп өзгөрүүлөр болду. Жалпы чек ара кызматында мен Айдаркен чек ара отрядында бул жерге буга чейин дагы 10 жыл мурун кызмат өтөгөнмүн. Бүгүн дагы ошол Кудай буйруп насип экен. Дагы ушул жерде кызмат өтүп жүрөбүз. Жакшы чек арачы болгонума сыймыктанамын. Ал эми Асан Султанбай уулу чек ара кызматына жаңыдан келгендердин катарында өзүнүн 1 жылдык аскердик мөөнөтүн чек ара кызматында өтөгөнүнө сыймыктанат. 2018 жылы күзгү чакыруунда 20 аскер бөлүгүнүн алгач чек ара заставасына түшкөм. Маареке учурунда жакшы кызмат өтөгөн аскер кызматчылары төш белги 7 баатыр медалдары менен сыйланышты. Алардын катарында мен дагы бар экем. Биздин каармандарыбыз сыяктуу Айдаркен шаарындагы 7 баатыр атындагы чек ара отрядынын кызматкерлери жана жоокерлери чек ара кызматынын 20 жылдык маарекесин салтанаттуу белгилешти. Майрамдык салтанат чек арачыларга арналган куттуктоо сөздөр менен башталды. Келген коноктор мамлекетте стабилдүүлүктүн орношунда, тынчтыктын өкүм сүрүп жатканында дал ушул чек арачылардын орду чоң экенин баса белгилешти. Урматтуу чек арачылар, сиздерге бекем ден соолук, ырыс ынтымак, үй бүлөлүк жана мекенибиздин чегиндеги кызматыңар ар дайым ийгиликтүү болушун каалайм. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генерал штабынын башчысы генерал-майор Дүйшөнбиев. Сиздер бар, Кыргызстанда тынчтык бар. Биз ушундай жоокерлерибиз бар деп, биздин элибиз тынчтыкта ишенич менен жашап келип жатат. Мен сиздерге айтарым, бүгүнкү күндөй жыргал заман боло берсин. Бул күнү мамлекеттик чек араны кайтарууда эли жерине ак тилден эмгек кылган офицерлер, сержанттар, прапорщиктер, аскер кызматкерлери сыйланды. Иш-чаранын жүрүшүндө ата мекенди коргоо ыйык милдет деп билген алдыңкы кызматкерлерге ардак грамота жана баалуу белектер тапшырылды. Бул күнү майрам ээлеринин маанайы жогорку деңгээлде экени байкалып турду. Иш-чара мекенге, эл жерге болгон сүйүүнү даңазалаган ырлар менен коштолду. Патриоттуулук сезимди ойготкон чыгармалар чек арачыларга дагы да дем берди. Айдаркен шаарындагы 7 баатыр атындагы аскер бөлүгү 1999 жылы түптөлгөн. 7 баатыр чек ара отряды Өзбек Республикасы менен чектешкен аймакты кайтарат. Кадамжай районунун негизинен Кадамжай районунун аймагында жайгашкан чек ара заставаларынын менен кыргыз жана өзбек чек ара тилкесин кайтарып келет. Бүгүнкү 28 май бул жалпы мамлекет чек ара Кыргыз Республикасынын мамлекет чек ара кызматынын жана ошондой эле эртең 29 май Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн 27 жылдык маарекесин биргеликте маарекени өткөрүп жатабыз.
Соңку жылдары мамлекет тарабынан кыргыз армиясына өзгөчө көңүл бурулушу чоң жетишкендик дешет адистер. Буга байма-бай пайдаланууга берилип жаткан чек ара заставаларынын заманбап имараттары, чек арачыларга курулган турак жайлар жана алардын жашоо шартынын бир топко жакшырганын белгилешет. Ошол эле учурда аскер кызматкерлери тийиштүү курал-жарактар жана заманбап аскердик техникалар менен камсыз болушуда мунун далили боло алат. Мына ачып көздү жумгучу арадан 20 жыл өтүп кетип кеткен менен ушул аралыкта бир топ кайгылуу окуялар болду, кубанычтуу окуялар, ар түрдүү окуяларга туш келдик. Бирок ошол будан 10 жыл, 15 жыл мурунку чек ара кызматы менен бүгүнкү чек ара кызматынын айырмасы бардык тармактар боюнча, мейли материалдык камсыздоо, тамак аш менен камсыздоо, кийим кече менен камсыздоо, же күжүр менен даярдыктарда катталуу боюнча айырмасы өтө чоң. Себеби бүгүнкү күндө чек ара кызматы бышып жетилип, ушундай бир күжүр менен чоң даярдыктагы чек ара кызматы деп атасак болот. Ошондуктан урматтуу атылдар, биздин чек арабыз жакшы бекем колдордо. Андыктан ар дайым тынч, аман, эсен жашап жүрө берсеңиздер болот. Бул кызмат кылуу, же болбосо аскердик 1 жылдык мөөнөтүн өткөрүү бул өтө жогорку элиталык кызмат кылды деп балдар эсептелет да. Мындан 20 жыл мурун катталган Баткен окуясынын келип чыгышы өлкөдө мамлекеттик чек ара кызматынын түптөлүшүнө түрткү болгон 1999 жылы Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгынын негизинде мамлекеттик чек ара кызматы өз алдынча ишмердүүлүгүн баштаган. Бүгүнкү күндө бул кызматтын орду жогору бааланып, мекен чегин коргоого келген эр заматтардын саны да көбөйүүдө. Максуда Кудайбердиева, Эмил Жороев, Алтын бешик жаңылыктары.